Азыр урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык Балыкчы шаарында жалпысынан 6 долбоор ишке ашырылып жатат. Биринчилерден болуп ушул чоң көчөбүз, Абдырахманов көчөсү, жалпы узундугу 7 километр 200 толук түрдө реконструкциядан жүрүп жатат. Анын ичинен айта кетсек, биринчиден буга чейин Балыкчы шаарыбызда тротуар болгон эмес, анын үстүнөн дагы ирригация болгон эмес, жашылдандыруу, ошондой эле жарыктандыруу. Бүгүнкү күндө ушул баштаган иштерибизден 50%-на келип, Кудай буйруса, азыр мына сезонго чейин толук түрдө ишке ашырып, бардыгын ушул келеаткан ушул туристтерибиз үчүн, ушул шаардык тургундарыбыз үчүн Кудай буйруса ишке ашырып өткөзүп беребиз. Бул биринчиден ушул Кытай эл аралык республикасынан биз азыр заманбап дизайнердик жарыктандырууну алганбыз. Жалпысынан 380 штуктун тегерегинде азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой орнотуу иштери жүрүп жатат. Экинчисинен айтсак, бул велодорожка менен тротуар салынып жатат. Ал дагы бир 70%-га бүтүп калды десек жаңылышпайбыз. Бордюр коюп атат, андан сырткары жашылдандыруу иштери жүрүп атат. Жашылдандыруу боюнча айта кетсек, бул жерде Балыкчы шаарында топурак негизи маселе экен. Бул жакта топурак болгон жок, ошонун негизинде биз алыстыгына карабастан Ананьевадан алдырып атабыз. Бүгүнкү күндө жалпысынан эсептесек бир 1000дей машина ташылат. Где-то 400 машинадай ташылып, бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Өсүмдүктөрдүн бардыгын, гүлдөрдү, катальпа, кустарник бар иштеп коебуз. Ошондой бир өзгөчөлүгү бар бул жакта өсүмдүктөрдү эгип атабыз. Ал дагы Голландиядан алдырганбыз, Европадан. Эми билесиздер, Балыкчы шаары ысык көлүбүздүн киребиш жери босо-босо болгондуктан ошол урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен бир жакшы бир деңгээлдеги проект негизинде бир көрктүн үстүнө көрк кошойлу деген ой менен иштеп атабыз. Бул биринчи проектибиз болуп турат. Экинчи проектибиз бул Балыкчы шаарыбызга киребиш жеринде заманбап арка салынып жатат. Арканын дизайнердик долбоору боюнча, проект долбоору боюнча айта кетсек, бул билесиздер, ысык көлдө бул ак кеменин символун чалыштырдык. Ак кеменин, Кудай буйруса, ал дагы азыр основаниялар бүтүп, Кудай буйруса, сезонго чейин бүтүп калабыз. Үчүнчү долбоорубуз, билесиздер, дайыма ушул айлампа жолдо маселе жаралып келген, тыгын жаралып келген. Ошондой эле сырттан келген туристтерибизге да бир ыңгайсыздык болуп турганда, дайыма маселе жаралып, ошону дагы эске алып, ушул шаарыбыздын сатуучуларына биз 150 орунду ошол балык сатканга атайын базарды салып, азыр 80% курулуш иштери бүттү. Бундагы Кудай буйруса сезонго чейин ушул сатуучуларыбызга жана сатып алган тургундарыбызга бардыгына бирдей ыңгайлуу шарттар бар түзүлүп жатат. Төртүнчү долбоорубуз бул ошол эле балык базарынын жанында, билесиздер, баягы ысык көлүбүзгө көбүнчө туристтер келет экен. Ошо туристтерибизге ыңгайлуу кылып мындай бир кызыктыра турган бир жакшы бир жагымдуу долбоор салып атабыз. Ал жерде этнокомплекс, ал жерде Кыргызстаныбыздын ушул 7 областыбыздын бир символу менен чагылыштырылган долбоор салынып жатат. Ал жактагы азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бешинчи долбоорубуз киребешиде ушул айлампа жолу. Ал жерде дагы биз толук түрдө реконструкция жасап, ал жерге заманбап LED экран койдук, эми шаардын көркөсүн деп. Алтынчы долбоорубуз муниципалдык базар. Муниципалдык базарда биз 2025 жылы 2 гектар жерди ошол ажыратып, 11 000 квадрат, жалпысынан айтканда 400 машина ылайыкташтырылган ошо парковкасы менен жаңы имарат салынып жатат. Ал да Кудай буйруса бир 30%-га бүтүп калды. Кудай буйруса жылдын аягына чейин тапшырып, ушул шаарыбыздын тургундарына, сатуучуларына бардыгына бирдей
шарттарын баарын түзүп беребиз. Аны салганыбыздын максаты кандай болуп калды? Бизде дайыма ушул тыгын жаралып турат. Ошол базарлардын иштеп аткан немесинен баягы келген кардарларга, машиналарына ошондой эле парковка маселеси жок болгонуна байланыштуу биздин көчөлөрүбүз тыгын болуп, шаарыбызда 2 базар бар, жаңы базар, эски базар деп. Ошол базардын сатуучулардын баардыгын толук түрдө Кудай буйруса бүт шарттары менен Кудай буйруса жылдын аягына чейин көчүрүп, баардыгына ыңгайлуу шарттарын баарын түзүп беребиз. Андан сырткары демирчүлөр тарабынан да салынып аткан бизде азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаңы салынган автобекеттин артында чоң парк салынып жатат. Бул дагы шаардык тургундарыбызга бир жакшы бир көңүл ачып эс ала турган жер жок экен негизи Балыс шаарында. Ошолорго дагы шарт түзүү максатында жалпысынан 4 гектарда биз жерди бөлүп берип, азыр бүгүнкү күндө 50%га бүтүп калды жумуштары. Таптоо иштери, азыр брусчаткалардын баарын салып атат. Азыр жашылдандыруу иштери калды. Кудайым буйруса 31 августка чейин, эгемендүүлүккө чейин буну дагы ачып ишке ашырабыз. Ошону жалпысын айтканда, ушу Балыс шаарыбызда азыр жалпысынан бир 25 проект иштелип жатат. Ошол эң чоң долбоорлорубуздун бири азыркы белгилеп айтып кеткендей долбоорлор, калгандары өзүбүздүн күчүбүз менен салып аткан, жергиликтүү бюджет менен салып аткан иштерибиз болуп жатат. Азыр бир 2 скверди толук түрдө оңдоп атабыз, ремонт жасап, реконструкция жасап. Андан сырткары бала бакча мектептерибизде балдарыбыздын, биздин келечек муундарыбызга ойной турган жакшы бир аянтчалар жок экен. Бүт эскилиги жеткен, бүт Союздун малында калган. Ошонун баардыгын азыр баардыгын толук кандуу, бүт жаңылап, балдар ойночу аянтчаларын салып берип атабыз. Андан сырткары балдардын коопсуздугу үчүн деп туруп, ар бир мектеп бала бакчанын ичине, иштерине, сырттарына чейин бүт видео байкоо, камера, видеонаблюдение менен бүт баардыгын камсыздап берип атабыз. Андан сырткары ушул жылуулук тармагындагы реформалоо максатында билесиздер, электр энергия менен отоплениялары, жылуулаткыч жана системалардын баардыгы электрический болуп турган. Анын баардыгын бүгүнкү күндө отканаларга алмаштырып атабыз. Газ Жок, көмүр мененчи. Биякта эми газ жок да, ошого байланыштуу азыр көмүр менен, ошонун менен кыйла, мисалы билесиздер да, кыштын күнү азыр бизде баягы лимит болгонуна байланыштуу ошол кичине ыңгайсыз жаралып калат экен. Ошонун баардыгын көмүр менен неме алабыз. Андан сырткары шаарыбызда баягы жабык футбол ойночу аянтча жок экен, аны да салып берип атабыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Андан сырткары эми баягы шаарыбызда дайыма ушул үй маселеси менен кайрылган жарандарыбызга ошондой жарандарыбыз көп экен. Аларга да ылайыктап азыр бүгүнкү күндө фонд тарабынан 100 квартира азыр салынып жатат. Азыр июндун 1-inde Кудай буйруса анын баарын ачкычын тапшырып киргизебиз жарандарыбызды. Андан сырткары дагы биздин өзүбүздүн күчүбүз менен 70ге чукул жарандарыбыздын баардыгын ушул үй менен камсыздап берейин деген пландарыбыз бар. Андан сырткары ушул 2026 жылы курулуш министрлик тарабынан дагы биз пландарды ишке ашырып, Кудай буйруса июнь айларда 1-2 жаңы мектепке да курулуш иштерине старт беребиз. Биринчисинде болгону эскилиги жеткен Макаренко мектеби болгон. Азыр бүгүнкү күндө абалы авариялык абалда турат. Анын баардыгын толук түрдө бузуп, анын ордуна жаңы мектеп салынат. Андан сырткары Бокомбаев деген мектеп бар. Ал жерге кошумча корпустар салынып, бүткөрүлөт. Жылдын аягына чейин деп пландаштырганбыз. Андан сырткары билесиздер, 2024 жылы АТРдын алкагында биздеги айыл аймактар өткөн. Ал жерге дагы быйыл биз өзүбүздүн күчүбүз менен жергиликтүү бюджеттен былтыр биз үнөмдөлгөн акчанын каражатынын эсебинен 25 жылдын Көкмөнөк 1 айылына 80 орундуу жаңы заманбап бала бакча салынып жатат азыр 0-дончу. Анда Кудай буйруса
ушул жай айлары ишке беребиз. Андан сырткары бир чоң бир 2 фап салдырып берип атабыз. Эми баягы соц объектилерин айтсак ушулар. Андан сырткары дагы бул чоң долбоорлордун бири мына билесиздер балык шаарына караган Орто Токой суу сактагычты салынып жатат бизде. Жалпысынан 21 мегаваттык чоң ушундай мини КЭС салынып атат. Кудай буюрса бунун дагы жылдын аягына чейин ушул азыр ал жерде чоң 3 агрегат иштелип жатат. Ушул бир агрегат ишке берилип, кудай буюрса азыр эгемендүүлүккө чейин ишке ашырайын деген кудай буюрса пландарыбыз турат. Андан сырткары бизде ушу шаарыбызда урматтуу президентибиздин койгон тапшырмаларынын негизинде азыр мына күн панелдери боюнча дагы бизде 4 долбоор бар. Ошолор дагы ишке ашырылып, азыр алды ушул жылдын аягына чейин ишке берилет. Жалпысынан бир айтып келткенде бир эле долбоорду айтсак 150-200 мегаваттка чейин бере турган күн панелдери станциялары ишке ашырылып жатат да. Андан сырткары бизде дагы планга койгон иштерибиз бар. Кудай буюрса азыр ушул иштерибиздин бардыгын ишке ашырып, бардыгын освоить этип бүткөндөн кийин ушу Балыкчы шаарында жалпысынан 11 көчө биз карап чыкканбыз. Жалпысын айтканда 20 километрдин тегерегинде. Ошону дагы кудай буюрса мына 2026-2027 жылдын ушу пландарына киргизгенбиз бүтүрөлү депчи. Ошо бизден кыскача маалымат. Бюджет боюнча бир суроом бар эле да. Сиз аябай көп долбоорлорду айтып кеттиңиз. 2025 жылы шаардык бюджеттин баягы киреше бөлүгү канча, чыгаша бөлүгү канча болду? Анан республикалык бюджеттен трансферт канча түздү? Анан ошол эле суроо 2026 жыл боюнча да баягы бюджеттин долбооруна киреше бөлүгү канча деп койдуңуздар, чыгаша канча? Анан республикалык бюджеттен трансферттин көлөмү канча болду? Рахмат. 2025 жылкыга жергиликтүү бюджеттен мага чейин 316 миллион бекитилген экен. Бул шаардык бюджет киреше бөлүгү. Анан биз мен 2025 жылдын жарым жылдыгына келип калдым да. Анан өзүңүздөр билгендей көп маселе ушул тендерге келип такалып калган да. Мисалы ушу тендерден бардыгын азыр биз ушул социалдык объектилер, ошондой эле стратегический объектилер салгандыгыбызга байланыштуу биз түз келишимдер менен иш алып барганбыз. Ошондой эле заводдордон түз келишимдер менен мына атайын оор техникаларды алдырдык. Былтыркы жыл менен айтканда, жалпысынан айтканда 100гө чукул техникалар алдырганбыз. Ошон үчүн автобус бар, спецтехникалар бар, кызматтык унаалар бар дегендей да. Анан ошонун бардыгын эске алганда биз ушул свободный остаток деп коебуз, мына 2026-га 100 миллион сом тегерегинде чыктык. Бул деген нерсе эми ошол үнөмдөлгөн акча каражаттын эсебинен ошо азыр белгилеп кеткендей бала бакча салып берип атабыз. Андан сырткары шаарыбызга Steam грант деп коебуз. Steam гранттын негизинде биз өзүбүздүн ошо калган акча каражатыбызды мына 2 мектеп, 1 бала бакча, жок 3 мектеп, анан 1 бала бакчанын капиталдык ремонтун кылып бердик. Ичинде класстарын жасап бардыгынча. Андан сырткары эми 2026-га өтө турган болсок, 2026 жылы былтыркы жылга караганда 104 миллионго биз көп план койдук. Бул деген нерсе 420 миллион сом тегерегинде. Бул бекитилген биздин бюджет болду. Бирок канча акча бөлүп бермей болду? Республика тарабынан бизге ушулку азыркы 6 долбоорго 1 миллиард 364 миллион сомуна бөлүнүп берилди. Бул баягы ири долбоорлорду ишке ашыруу. Ири долбоорлорду ишке ашыруу максатында. Азыр эми Кудай буюрса бул долбоорлорду ишке ашырып алсак, эртең ушул эле Ысык көл областыбыздын жүзү болот. Балыкчы шаарыбыздын ошо кире бериштеринин жүзү болот. Бул негизи эле Кыргызстандын жүзү болот негизи. Мен да план кылдым. Дагы бир 50-60 миллион сом тегерегинде да план кылабыз, көп аткарабыз. Бирок кийинки жылкыга Кудай буюрса бир 150 миллион сом тегерегинде свободный остаток менен чыгайын деген ойлорубуз бар да. Айта кеттиңиз, жашылдандыруу боюнча Голландиядан бери айрым өсүмдүктөрдү алдык депчи. Балыкчы шаарынын баягы жашыл курулуш, Зеленстрой деп коет го. Ушундай ишканасын өнүктүрүү боюнча кандай пландарыңыздар бар? Келечекте баягы чет өлкөдөн сатып албай
өзүңүздөр өстүрүп, өзүңүздөр дагы көркөмдөтүш. Туура айтасыз. Бул боюнча биз негизи эле мен келгенде жылына 500 000 сом бекитилчү экен ушул ишканага, потому что ал жерге жана өсүмдүктөргө деп. Аны карап көрсөк ал аз да. Бул айлыктан сырткары 500 000. 500 000 сом бул жөн эле өсүмдүктөргө. Өсүмдүк сатып Сатып алууга, да өстүрүүгө. Мындай карасак аз да. Анан мен быйыл программа иштеп чыгып атабыз эми 50 гектарге ошол биз өзүбүздүн теплица салсакпы деген ой болуп атат да. Ошол башка жактан сатып албастан ошол жерден өзүбүздүн өсүмдүктөрүбүздү өндүрүп чыксакпы деген жакшы пландарыбыз болуп атат да. Анан эми айла жок, биз эми сырттан алып келип атабыз ачык айткандачы. Анткени бизде өзүбүздүн колубузда болгон жок да. Анан бул биринчилерден, экинчилерден ошол мындай ландшафтный дизайн кылайын деп чечтик да бияктачы. Баягы өзгөчөлүгү бар мындай өсүмдүктөрдү отургузалы деген. Жана катальпа, магнолия деп коет, кустарник, барбарис. Бул жакшы өсүмдүктөр азыр. Мисалы Бишкекте ынтымак паркта магнолиялар турат да. Билесиздер да, кайсы 2016-2017 жылдары эгилген, азыр аябай чоңойбодубу? Кооз болупчу. Ошондой сыяктуу болот да. Сиздер шаарда Кытай инвесторлор менен келишимдер жөнүндө, кызматташтык тууралуу бир-эки сөз айта кетесизби? Кандай долбоорлорду ишке ашырылачак? Мен эң чоң бир долбоор боюнча кыскача маалымат берсем сиздерге. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Бишкек шаарында мусор өрттөөчү завод салынды. Өтө чоң долбоор да. Бул долбоорду биз ишке ашырайын деп турабыз азыр. Ысык көл областында 2 чоң завод салынат. Биринчиси Ак Суу районунда, мына Караколдо салынып атат. Мусор өрттөөчү. Экинчиси Балыкчы шаарында. Биз бүт келишимдерге кол коюп, кагаздарга кол коюш үчүн даярдап койгонбуз. Бишкектеги эле Кытай компаниясы эмеспи? Ооба, ошол эле компания. Анткени Караколго курулуп аткан ал жерге Жети Өгүз району, Ак Суу району, Түп району, анан Каракол шаары. Ошол жак тейлейт да. Ысык көл облусунун чыгыш тарабы. Анан Балыкчыга салып турган болсок, Тоң району, Ысык көл району, Балыкчы шаары, биягы биз Кочкорго чейин, анан Кемиңге чейин охват кылабыз да. Кочкор Кемиң. Да. Ошондо кубаттуулугу 800 тоннага чейин күндө ошол мусор өрттөгүчү завод салынат бул жака. Ошол проект Кудай буйруса биз ошол промзона деп коебуз. Промзона деп ушу Балыкчы шаарына дагы ушул жерден дагы жарыялап кетсем болот. 135 гектар жерди биз промзонага деп бөлүп койгонбуз. Ошол жерге 20 гектар жерин биз толук түрдө бөлүп, ошол завод салганга биз даярдап койгонбуз. Меморандум бүт келишимдерге кол коюлуп, Кудай буйруса ушул жылы Балыкчы шаарына да старт беребиз да. Кудай буйруса бул 1 жылдык 1 жылдын ичинде ишке ашыра турган иш, долбоор болот, Кудай буйруса. Ошондо 110 гектар бош жер бар экен да, өндүрүш үчүн. Өндүрүш үчүн 110 гектар жер бар. Эми ошол жерге биз чакырып кетет элек ушул инвесторлор келсе. Ошол жерге өзүңүздөр билесиздер да, мурун деген Балыкчы шаары бул өндүрүштөрдүн шаары болгон да. Арка жол бар, Жол бар, ток, электр энергия, коммуникация, суу бардыгы бар. Ошол жерге чакырат элек биз. Ошол жерге келип, инвестор катарында келип иштесе, биз ошол жердин бардыгын толук түрдө шарттарын баарын түзүп, ушул салганга мүмкүнчүлүк бар. Темир жолго жакын бул жерге. Эң негизгисинен ушу сүйүндүрө турган нерсе ушу шаарыбызда темир жолубуз бар да. Негизи барып Кудай буйруса, Балыкчы шаарыбыз ушу логистикалык хаб болот деген оюбуз бар да. Анткени темир жолубуз бар. Бияктан азыр түндүк түштүк альтернативалык жолубуз ачылса, ушу через Балыкчы өтөт. Андан сырткары билесиздер, Балыкчыдан уже Кочкорго уже темир жол салынып баратат. 31 августтарда уже ачылыш болот. Андан сырткары Кытай, Кыргызстан, Узбекистан темир жолу салынып атат. Макмал, ошол эле Нарын областы менен чогуу биргеликте ошол кольцевать этилип калабыз да. Бул деген нерсе ошол жакынкы 5 жыл аралыгынын ичинде дагы автомобильный жол менен эмес, темир жолубуз менен да камсыздалып калабыз. Ошо жүк ташып, ошол эле пассажир түндүк түштүк болупчу. Андан сырткары ушу планыбыз болуп азыр ТЭОда иштелип чыгып атат. Балыкчыдан Чолпон Атага темир жол салуу боюнча дагы ал иштөө процесси жүрүп атат азыр. Анын үстүнөн дагы 2025 жылы
Билесиздер да, урматтуу президентибиз мына балыкчы бедел жолу боюнча дагы старт берилген. Ал дагы ушу 5 жыл аралыгында бүтүп калса, Кытайдан чыккан жүктүн баардыгы ушул балыкчыдан болуп калат. Андан сырткары мына балык шаарында Алтын логистик деген ишкана дагы жакын күндөрдө ачылышы болот. Ошол ал жер СФХ болуп калат да. Анын ичинде таможнясы бар. Анда бир суроомдор ШОС болот эмеспи бул саммитичи, августтун аягы сентябрдын башы. Ошо боюнча шаар кандайдыр бир центральный өтчү көчөлөрдү бир даярдап атабы же ШОС боюнча көчмөндөр оюндары боюнча даярдыктар негизи балыкчы шаарыбызда ошол эле азыр курулуу иштерди бүтүрүшүм керек. Эң биринчиден ошол сырттан келген конокторубузга ошол көрктөн көрк кошуп, жакшы бир долбоорду бүтүрүп тартуулашыбыз керек. Бирок Кудай буйруса, биздин максатыбыз ошол көчмөндөр оюнуна чейин, сезонго чейин Кудай буйруса бүтүрүп, ушул белгиленген долбоорлордун аягына чыгарып коюшубуз керек да. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, эми баягы жолдун боюнда дайыма боз үйлөр боюнча маселе жаралып келет да. Ал жерде боз үйлөр көп, аябайчы. Өрттөнүп кеткен учурлар болот, анан машина коюп кеткен учурлар болот. Анын баардыгын биз чечимдердин баарын кабыл алып, ошол Д участка деп коебуз, кубакынын кесилишине жетпей, жалпысынан бир 70-тен 100гө апамдын каттамасын билесиз да, кеминде салмады. Ошол сыяктуу азыр курулуш иштерин жүргүзүп атам. ошол балык шаарынын аймагы болуп калат. Балык шаарынын аймагы болуп калат. Чоң экен балык шаарынын. Чоң, ал жерге скважинасы жок экен, суусун чыгарып берип атабыз. Электр энергиясы жок экен, электр энергиясын чыгарып, ичине бүт освещениясынан, ажатканалардан бери салынат ал жергечи. Эми быйыл ошол ишти бүтүрүп берсек, Кудай буйруса, бул эми баягы кандай десем, бир баш атын кылып кете беришибиз керек да. Ал жердин уже келечеги болот эртең. Сиз өзү балык шаарын туристтик шаар кылайын деп атасызбы же өндүрүштүкпү? Сиз кайсы жагына боюнча көңүл? Меники биринчиден балыкчы шаарын мен негизги эле программам бул баягы келгенде эле айткам, бул жакты жашыл шаар кылышыбыз керек депчи, таза шаар. Экинчиден ошол туристтик шаар кылышыбыз керек туристтер үчүн. Анан сөзсүз түрдө бул жерде балыкчы шаарыбызда негизи ар кошкон эл, ошолорду дагы тургундарыбызды дагы баардыгын жумуш менен камсыздоо максатында өндүрүштөрдү көбөйтүшүбүз керек да. Сиз үчүн биринчи орунда туризмби же өндүрүшпү? Туризм биринчи орунда, экинчи орунда өндүрүш болуп калат биздики.